Менин атыма Талдыбулак айыл аймагынын Кыргоо айылынын номер 46 орто мектебинин мектеп жамаатынын атынан кайрылуу келди. Кайрылууда 1974 жылы курулган мал сарайдын малчылардын үйүнүн мектеп кылып бүгүнкү күндө иштетип келишет экен да. Ага кошумча 1991 жылы 4 бөлмөлүү ашар жолу менен мектеп салыныптыр. Ушул 91 жылдан бери Алмаз Акынжанович бир дагы капиталдык ремонттон дагы өткөн жок, бир жаңы мектеп боюнча дагы бир иш алып барылган жок да. Алар эмнеден суроо, мен өз көзүм менен дагы ал мектепти көрүп келдим. Баягы мектептин полдору, эшик рамкалары бардыгы эскирип, чириген. Акыбалы өтө начар. Эми ал жамаат эмнеден суранып атат? 150 орундуу типтүү мектеп куруп берүүнү суранып атат. Алмаз Акынжанович, өзүңүздүн эмеңизге жазып алсаңыз, ушул боюнча дагы бир ушул мектеп жамаатына бир өз тарабыңыздан жакшы жардам берсеңиз жакшы болот эле. Экинчи маселе. Өткөндө мен Кызыл Үңкүр айыл аймагынын Жаз Кечүү айылына баруучу жолду куруу боюнча маселени ар кандай маселелерди ушул жерде көтөрдүм эле да. Мага жооп келди. Ошол Жаз Кечүүгө баруучу жолдун проектиси болуп, бүгүнкү күндө экспертизадан өтө элек экен да. Ушул протоколдук, ушул эки маселе боюнча протоколдук тапшырма берсеңиз. Ушул жолду экспертизасын тезирдетип өткөзүп, Алмаз Акынжанович, болгону 8 километр жол экен. Ушул 8 километр жолду ачса, ошол Жаз Кечүү айылына жол барып калат экен да. Ал бүгүнкү күндө азыркы мына каар оор жагандыктан ашуу жабылып, ал айылга каттоо токтогон толугу менен. Алмаз Акынжанович, ал жолдун дагы бир өзгөчөлүгү, ал жерге 10 чакан кес курса болот. Инвесторлор ошо жолдун жоктугунан ошол жерден баягы бүгүнкү күндө иши жакшы алып бара албай атат да. Алмаз Акынжанович, ушу Кыргоо мектебин дагы, анан ушул жол боюнча, Жаз Кечүү баруучу жолду боюнча протоколдук тапшырма берип, ушуну тездетип, быйылкы жылга аткарууга киришсек.